Салам достор, менин атым Акунжан. Бүгүндөн баштап туугандар мен өзүмдүн Instagram баракчама жана YouTube каналыма IT тууралуу видеороликтерди жүктөп турууну туура көрдүм. Эмнеге мен ушул видеороликте ушул суроого жооп берип кетем. Азыркы учурда мен Pixot School деген IT мектебинде окуп жатам. Өзүм кесиби боюнча айтишникмин. Мен ошол курста окуп жатканда мага мугалим ушундай сунушун айтты, тапшырмасын берди. Эгерде сен мыкты айтишник болом десең, мыкты IT адиси болом десең, анда сөзсүз түрдө үйрөнгөн нерселериңди сөзсүз бир достуктарың менен бөлүш, же болбосо видеороликке тарт, видеого тарт, анан ошол видеону көрүп, өзүңдүн үстүңөн өзүң анализ жүргүзгөнгө чоң мүмкүнчүлүк болот деген кеңешин берди. Мен өзү айтини кантип тандадым, айти кесиби мени эмнеси менен өзүнө кызыктырып алды, ушул тууралуу айта кетейин. Мен Instagramдан, YouTube'дан айти блогерлерге, айтишниктердин баракчаларына катталгам. Алар ар дайым постторду, видеороликтерди чыгарып турат айти тууралуу. Ошол жактан ошолордун жашоосун көрүп, кандай компанияларда иштейт, ошолорду көрүп, менин айтиге болгон кызыгуум күчөдү. Анан мен айти адистигин, айти кесибин тандадым. Мындан кийин мен дагы ошо башкалардай болуп, башка бирөөлөргө жакшы жактан, айти жагынан пайдамды алып келейин деп, азыр мен 0-уровеньде болсом дагы, эң ылдыйкы уровеньдерде болсом дагы, видеороликтерди азыртан баштап тартып турууну туура көрдүм. Буюрса айти тууралуу маалыматтарды ушул баракчадан, ушул YouTube каналынан аласыздар туугандар. Айти тууралуу эми кыскача сөз кылалы. Айти бул Information Technology деген англис тилинен кыргыз тилине которгондо маалымат технологиясы деген жалпы түшүнүктү берет. Айтини туугандар сиздер ушундай түшүнүңүздөр. Айти бул океан сыяктуу, анын ичинде миңдеген, жүздөгөн өзүнүн кесиптери бар, тармактары бар. Ал эми жалпы ошолордун баарын айтишник деп айтсак болот, туура болот. Анан азыр 21-кылым замандын талабына жараша кесип тандоо зарыл. 21-кылымда туугандар технология акыркы 20-30 жылдын ичинде эле болуп көрбөгөндөй өнүктү, өстү, жана бул ушундай темпте өнүгүп кете берет. Бүткүл дүйнө жүзү боюнча айтишниктер азыр жетишсиз. Анан эгерде сиз айтишник болсоңуз, анда сизде мүмкүнчүлүк өтө чоң болот, анткени аралыктан иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Кыргызстанда туруп, сиз америкалык IT компаниялар менен иштеше аласыз, же болбосо европалык IT компаниялар менен иштеше аласыз. Ушундай бир жакшы мүмкүнчүлүктөрү бар. Эгерде сиздер туугандар айтини үйрөнүп жаткан, айтини үйрөнгүңүздөр келсе, сиз 40 жашта болосузбу, 50 жашта болосузбу, эч качан кеч эмес, билим алууга эч качан кеч эмес деген жакшы сөз бар. Пайгамбарыбыздан хадис, илим алуу бул бешиктен кабырга чейин дейт. Мен негизи ошол YouTube'дан көргөндө 40 жаштагы, 50 жаштагы чоң эле кишилер айтини үйрөнүп, чоң IT компанияларга ишке киргендерин көргөм. Сиздер дагы эгерде убактыңыздар болсо, айтини үйрөнсөңүздөр болот, эгерде чоң кишилер болсо. Анан жаштар, мектеп окуучулары, жаңа бир кесиптин ээси болом, кайсыл кесипти тандайм дегендер болсо, анда сөзсүз түрдө ушул айтини дагы бир сыйра карап өтүүңүздөрдү кеңеш берер элем. Азыр мен мындан кийин мындай кылайын дедим. Эгерде сиздерде суроолор пайда болсо, айти тууралуу маалымат алгыңыздар келсе, бардык суроолорду менин жеке катыма жана комментарийге жазсаңыздар болот. Мен ошол жактан сиздердин сурооңуздарга мыкты айти, тажрыйбалуу айти адистерден түзмө-түз жооп берүүгө аракет кылам. Ошол жерде мен сиздердин сурооңуздарга башка айти адисинен жооп алып берип, өзүм дагы батырап үйрөнүшүмө бир себепчи болот. Ушундай туугандар, бүгүндөн баштап мен эмнелерди үйрөнүп атам айти боюнча. Эмне азыр кайсыл жерге келдик, эмнени үйрөнүп атабыз, эмне кылыш керек экен. Ошолор тууралуу видеороликтерди тартып турабыз. Эгерде ким акырына чейин көрсө ушул видеороликти, анда мен ошол кишиге чоң рахматымды айтам. Рахмат.